Бисмилля. Мен силерге да бир кантип мамлекеттик мекемелерге арыз менен оңой кайрылууга мүмкүн экенин бир үйрөтөйүн деп чечтим. Өкмөт тарабынан канча жыл 6 жыл мурун каттар кежи деген атайын бир портал ачылган. Ал жерде каалаган мамлекеттик мекемеге арыз менен кайрылса болот. Телефондон эле. Анчын Google'дан мисалы үчүн каттар кежи деп терсеңер, Google'дан чыгат мынтипчи. Портал электронных обращений. Анан ошого кирсеңиздер, мындай чыгат. Мамлекеттик органдарына жарандардын электрондук кайрылуулардын порталы. Анан бул жерде жетекчилердин тизмелери чыгат, суроо жооптор, башка маалыматтар чыгат, мындайчы ишен телефондор чыгат, графиктер чыгат. Анан мындай кайрылуу жиберүү, мисалы үчүн бир жерде айыл өкмөт болобу, губернатор болобу, бир госрегистр, архитектура болобу, паспортный стол, пенсия пособие берүү жери болобу, кайер болбосун, кандай гана бир маселе болбосун, үйдөн чыкпай туруп эле паракорчулук болобу, бюрократия маселеси болобу, сөгүп койду, туура эмес сүйлөп койду, туура эмес иш кылып койду. Ушул аркылуу кирип туруп, арызыңызды тез эле үйдөн чыкпай эле жөнөтүп коесуз, эч кандай почта тияк бияка компьютер издебей элечи. Беде кайрылуу жиберүү деп ушундай бар. Анан кайрылуунун эрежелери да бар. Бул жерде баштоо дегенди бассаңыз болот, мына баштоо. Жеке кайрылуу. Анан бул жерде электрондук кайрылуулар боюнча атайын бир эрежелери бар да. Электрондук кайрылуунун өзүнүн тартиптери бар. Мисалы, кайрылып жаткан адам аты толтурулуш керек, даректери, адрестери, анан сөгүнүү сөздөр болбош керек. Кимге кайрылып жатат ошолор көрсөтүш керек. Анан кантип сүрөт жүктөсө болот, кантип ошо жүктөсө болот, ушул бар. Ушуну окуп чыгасыздар. Ссылкасын комментарийге да киргизип коем. Адепсиз, кемсинтүүчү, мазактоочу сөздөр камтылса дейт. Башка тамгалар колдонулса дейт. Даректер толук жазылбаса, маалыматтар толук жазылбаса дейт. Кайрылуу каралбай калат дейт да. Ошого мынакей, ушуну окуп чыгасыздар, анан кайрылууну басасыздар. Мынакей кайрылуу. Кайрылуу деп туруп, мынакей баштайсыз, ошондо өзүңүздүн аты жөнүңүздү жазасыз. Мына Бакиров деп туруп фамилиясыңызды жазасыз. Анан аты жөнүңүздү жазасыз. Мынакей Кубаныч Бек деп, мисалы үчүн. Атаңыздын атын жазасыз. Могу жылдызчасы барлар сөзсүз жазылат. Жылдызчасы жоктор сөзсүз жазылбайт да. Электрондук дарек жазып койсоңуз өтө сонун болот. Почтага барып отурбайсыз. Байланыш телефону жашаган дарегиңизди жазасыз. Бул жерде терес да, могу облусу деген жерге бассаңыз, көчөлөрү, үй номер, социалдык абалы дейт. Бул жерде кайрылуунун тематикасын тандайсыз. Кайрылуу биринчиби же кайталануучу, көп иреттүү, мамлекеттик орган тандайсыз бул жерденчи. Мисалы үчүн биз көбүнчө прокуратурага жазабыз да. Мисалы үчүн финансы министрлиги, юстиция министрлиги, ички иштер министрлиги, мисалы үчүн экономика, транспорт министрлиги бүт баары бар да бу жердечи. Комсмо бар, мынакей. Биз көбүнчө башкы прокуратурага жазабыз да. Бул сайт мурун ачылган үчүн министрликтердин аттары өзгөрбөгөн да. Ошого ага таң калбайсыздар. Прокуратуранын азыр жетпей атабыз. Ошо прокуратура бар бул жердечи. Так, болуш керек эле прокуратура. Эгер сиз адашып башка жака жиберип койгон болсоңуз, ал министрлик ушу арызыңыздын кимге тиешелүү бар экенин карап туруп, өзү ошо тиешелүү министрге жиберип коет. Бул жерге тандайсыз, министрби кимсине жибересиз, мисалы министрди тандайсыз. Анан бул жерге жазып баштайсыз. Мынтип жазып баштайсыз. Себеби мен деп туруп паланчанын күнү паланча жерге барсам, анан мындай болду, тигиндей болду, мынтип сөгүп берди, кагып берди. Арызым карабай атат, тиги бу акча сурап атат, андай мындай, ушунун жолоңду койтат, акчаны жеп атат деп мисалы бүт көрсөтөсүздөр. Анан акырында сураганда ушул мыйзамсыз көрүнүштөр боюнча чаралар көрүп берүүңүздү суранам. Мен маселем чечилип берсин, суранам, мага байланышыңыздар, кошумча маалымат берем деп туруп, бул жерге сүрөт, бул жерде файл кошуңуз деген жерге, файл тандаңыз деген жерге сүрөтүңүздү, видеоңузду билбейм, кетеби сүрөт жиберсе болот. Анан бул жерге я не робот дегенди басып коюш керек. Анан бул жерде ушундай тандай турган жери бар. Тандай турган суроого жараша бул жерде светофорлор танда дейт. Мынакей светофорлор тандайсыз. Светофор 1, 2, 3. 3 светофор бар экен, тандадык, подтвердить. Мынакей. Кайрылууну жөнөтөсүз ушинтип эле. Анан кетет. Азыр менде пустой, ошон үчүн кетпейт да.
Ушинтип сиздер бир заматта эле 1-2 саат эле убактыңыз кетет, көп болсо. Анан биз ушинтип акыркы жылдары ушинтип кайрылуулар жиберебиз, телефондо отуруп эле. Арыздарыбыздын дээрлик 80-90% жыйынтыктар болгон. Силерге да сунуштайбыз. Билесиздер да, ар бир жетекчи кызматкерлер арыз жазып, арыздангандарды жактырбайт, арыздангандардан коркушат. Анан арыз жазсаңыз сөзсүз түрдө чара болот. Анан арызданбай туруп, мисалы арызданбасаңыз ишиңиз дагы неме болбойт да. Мына ишеним телефондор бар дейт. Бирок арыз жазган эле жакшы. Мынакей ишеним телефондор да бар экен. Ушинтип ушу каттар KG деген немеге кайрылууңуздарды сунуштайбыз. Тажрыйбадан өткөн, пайдасы тийген. Эртеси күнү эле чалышат. Эртеси күнү эле чалган учурлар болгон бизде. Маселелер чечилип, эскертүүлөр берилип, сөгүчтөр берилип, маселе чечилген ушундай тажрыйбада болгон. Бирок саналуу учурларда маселелер чечилбей калгандар болгон, бирок ал саналуу эле учурларда. Көбүнчө маселе чечилет да. Ошого сиздерди ушинтип арызданганды ушинтип үйрөткөнгө аракет кылдык.